тоже коронавирусный инфекциямен жатат. Бүгін 5-ші күн. Өзі 48 жашта. Бұл кішіде коронавирусный инфекция, бұл двусторонний пневмония. Одышка болып, дем жетпей, демін geçпей, қиналып келген жатат. Азыр мына жақсы жағдай. Саламаттыкты сактоо министрлигинин сайтына жарыяланган бул видео Бишкек шаарындагы республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында тартылган. Анда врачтардын бири COVID-19 вирусунан жабыркап жандандыруу бөлүмүнө түшкөндөрдү кандай дарылап жаткандарын көрсөтүп берген. Медициналык этикадан улам бейтаптардын жүзү ачык көрсөтүлбөсө да, дарыгер аларды кепке тартып, илдетке кабылгандар оорудан кантип кыйналгандарын айтып жатышканын угууга болот. Кээ бири инфекциянын жумушунан жугузуп алгандар экен. Қанша күн болды жатқаныңызға біздің больницада? 11-ден баштап. Реанимацияда қанша болды? 5 күн болды жатқаныңызға? Жұма күннен баштап. Уже 5 күн болып қалды. Жақсы болып қалдыңыз. Кислород албай қалдыңыз. Емелдер айтып жатты, коронавирус жоқ деп. Коронавирус бар эле. Кудай жалгап Кыргызстанда аз коронавирус бастады. Кимсесі ал билет да жаман оор экен, дем жетишпей жашоо көзүн көргөн анан билет да адам. Ошон үчүн айтарым, сак болгула, маска кийип жүргүлө, колуңарды обработка кылып жүргүлө. Бул тамаша оору эмес. Жашын да карасында карабайт экен. Кечээ рентген көрдүм, жапжаш бала жүрөтүнөн бүтүн базалбай. Сак болсын. Сізге жұмыштан жоғып қалды? Жұмыштан жоғып. Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында иштеген дарыгерлер бул видео менен коронавируска ишенбегендерге жооп узаткандай болду. Халатчандар вирусту жок деп айтуу оңой экенин, бирок илдетке кабылгандарга кандай оор болсо, аларды дарылаган медицина кызматкерлерине да ошончолук кыйын болуп жатканын белгилешүүдө. Анткени медиктер стационардын аймагынан чыкпай, ошол жакта жашап иштеп жатышат. Бирөөнө да үй бүлөсү жана жакындары менен көрүшүүгө уруксат берилген эмес. Азыркы тапта республикалык жугуштуу оорулар ооруканасы COVID-19 вирусу менен келген бейтаптарды гана кабыл алып жатат. Анткени күн сайын коронавирустун жаңы учуру катталууда. Өткөн суткада 21 майга карата республика боюнча 1894 лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Ошонун жыйынтыгында дагы 43 лабораториялык тастыкталган COVID-19 учуру катталды. Бишкек шаарынан 22, Нарын областында 8 учур, Ош областында 4, Ош шаарында 5, Чүй областында 1, Баткен областында 2 учур жана Санкт-Петербургдан келгендердин ичинен дагы 1 учур катталып туруп атат. Жалпы тастыкталган COVID инфекциясынын учуру бүгүнкү күнгө 1313 учуруна жетти. Коронавируска кабылган медицина кызматкерлеринин тизмеси да узарууда. 2 айдын ичинде алардын саны 270ке жеткен. Акыркы 1 сутка ичинде дагы 4 бейтаптардын катарына кошулуп отурат. Алардын арасында улуттук онкология жана гематология борборундагы балдар бөлүмүндө иштегендер экен. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча, ошол жакта небересин карап жаткан чоң энесинен коронавирус табылган. Бирок алар 3-майда стационардан чыгып жатканда эч кандай оорунун белгилери билинген эмес. 9 күндөн кийин гана анализи оң чыгып, бул окуядан кийин оорулуу менен байланышта болгон адамдар лабораториялык текшерүүгө алына баштаган. Учурда анын жыйынтыгын күтүп жатышканы белгилүү болду. Ал эми улуттук онкология жана гематология борборунун балдар бөлүмү коронавирус менен ооруп жаткандар үчүн ылайыкташтырылып, бейтаптар башка палаталарга которулуп, корпус казармандык режимде иштеп жатат. Национальный центр онкологии и гематологии Бишкек шаарындагы улуттук онкология жана гематология борборунун бир бөлүмүндө коронавирус алып келген учур катталды. Мындан улам 120 адам лабораториялык текшерүүгө алынды. Ал жакта 14 адам коронавирус жугузуп алган. Алардын арасында 1 врач, 2 медайым, балдарын карап жаткан 3 эне жана 8 бөбөк бар. Бул инфекцияны жугузган адам аныкталды. Учурда эпидемиянын таркап кетпешине каршы бардык чаралар көрүлүп жатат. Обсервация ачылды. COVID-19 вирусу табылган кичинекей бейтаптарды жаткыруу үчүн бөлүм даярдалды. Азыркы тапта балдарды башка ооруканага которууга мүмкүн эмес. Анткени алар үчүн атайын дарылоо жолдору каралган. Ал эми илдетке чалдыккан медиктер республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына жаткырылат.
Мамлекеттик мекемелерде иштегендер коронавирус жуктуруп алган учурларда баймай катталууда. Кечээ эле Нарын шаарынын биринчи вице-мэри Давид Курманов COVID-19 вирусун жугузуп алганы айтылса, бүгүн ушул эле калаанын жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин 6 кызматкеринен жаңы типтеги вирус табылып отурат. Учурда алардын баары стационарда дарыланып жатышат. Мындан тышкары бир сутка ичинде табылган жаңы 43 учурдун 6 жүк ташуучу унаалардын айдоочуларына тиешелүү экен. При переходе через государственную границу Мамлекеттик чек арадан өтүп жатканда биз баарын текшерүүгө алабыз. Ошондо ПЦР анализдин жыйынтыгы менен оор жүк ташуучу унаанын айдоочуларынын ичинен да коронавирус табылып отурат. Ошондой эле Россиядан келген 12 жарандан инфекция аныкталган. Алардын арасында маркумдун сөөгүн кичи мекенине жеткирип келе жаткандар да бар экен. Коронавирус боюнча өлкөдөгү көрсөткүч Россиядан келгендердин эсебинен кескин жогорулаганы байкалууда. Бүгүнкү күнгө карата сырттан вирус жугузуп келген мекендештерибиздин катары уламдан улам коюлууда. Алсак Санкт-Петербург шаарындагы аскер лицейинен келген курсанттардын ичинен дартка чалдыккандардын саны 15ке жетти. Ошондой эле Солилеск шаарынан кайткандардан 104 адам вирус илештирип алгандар. Мындан улам жакынкы арада Бишкек шаарындагы номер 61 мектептин жанындагы жатакананы обсервациялык жайга ылайыкташтырып жаткандары маалым болду. Бирок бул жергиликтүү тургундардын кооптонуусун жаратууда. в связи с тем, что Чет өлкөдөн көптөгөн мекендештерибиз кайтып жатканына байланыштуу биз обсервация боюнча бардык варианттарды карап жатабыз. Номер 61 мектептин жанындагы жатаканада сырттан келген жарандарды кабыл алсак болчудай. Ал жерде обсервациянын бардык шарттары түзүлөт. Жатакананын жанында жашаган тургундарга коркунуч жаратпайт. Анткени имарат жабык болот. Бөлмөдө 1 же 2ден бейтап жаткырылат. Алар сыртка чыга албайт. Имарат күнү-түнү кайтарууга алынат. Ошондуктан жергиликтүү тургундар мындан кооптонбой эле койсо болот. Саламаттыкты сактоо министрлиги берген маалымат боюнча бүгүнкү күнү коронавируска чалдыккандар менен байланышта болгондордун саны 1894 түздү. Обсервацияга баш аяга 1902 киши жайгаштырылган. Ал эми стационарларда 370 бейтап дарыланып жатат. Алардын 5-өө жандандыруу бөлүмүндө. Белгилүү болгондой COVID-19 вирусу менен өнөкөт оорулары күчөп кетип каза болгон 14 адам бар. Бир маркум дарыгер экени белгилүү. мурда каза болуп калган биздин коллегабызга да ошо 1 миллион акча каражаты которулуп берилди. Яны комиссия ошол кезде иштеп чыгып, ошол туура тап, ошол 1 миллион акчаны ошо которуп берип, бүгүнкү күнү бул компенсация маселеси чечиле баштаган. Калганы болсо мына бүгүн комиссиянын жыйынтыктары менен ошонун баары чечилет. Бүгүнкү күнү эпид процесс уланып жаткан кези, бүгүнкү күнү дагы ошол медицина кызматкерлери ошол коронавирусту жугузуп алып аткан учурларын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ошон үчүн бул маселе боюнча Саламаттык сактоо министрлигинде деген атайын чоң комиссия түзүлгөн. Ар бир сиз айтып аткан 270 учурун тең тыгыз талдап чыгат. Ал жерде профсоюздан да бар, биздин мамлекеттик экотехнический инспекциядан да кызматкерлер кошулган, коомчулуктан да кошулган. Бүт ошо чоң комиссия иш алып барып атат. Бүгүнкү күндө материалдардын баарын карап чыгып, бул берилген акча эч жака коротулбайт, ошол жерде туруп атат. Белгилей кетүүчү жагдай бүгүнкүгө чейин бир дагы медицина кызматкерине коронавирус жуктуруп алган үчүн кенемте төлөнө элек. Бул маселе боюнча түзүлгөн комиссия учурда иликтөө жүргүзүүдө. Андыктан COVID-19 вирусуна чалдыккан дарыгерлер качан компенсация ала баштайт азырынча белгисиз бойдон калууда. Нурзата Сыдыкбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Россиянын Оренбург областында талаада жашап жаткан мигранттар Бишкекке жеткирилүүдө. Кече кечинде 164 киши авиакаттам менен мекенине келишти. Тышкы иштер министрлигинен кабарлашкандай, учакка 33 кош бойлуу келин, 46 аял, анын 5-өө балалуу жана улгайган дарыланууга барган эркектер отурулган. Кыргызстандын Россиядагы элчилигинен кабарлашкандай, Оренбургдан Бишкекке багытталган авиакаттамга Кыргызстандын жараны жасалма паспорт менен кирүүгө аракет кылган. Ага карата кылмыш иши козголду. Дагы 2 кишиде Россиянын жарандыгы болгон үчүн учакка киргизилген жок. Ал эми чатырларда күн көрүп жаткан дагы 400 киши Кыргызстанга автобус менен жеткирилмей болду. Казакстан бийлиги мигранттарды бери мекенине алып өтүүгө уруксат берген. Элчилик Россия менен Казакстандын чек арасынан өтүүгө аракет кылуу үчүн жолго чыгууну көздөгөн жарандарды бул оюнан кайтууга чакырат. Азырынча жашаган жерден чыкпай турууга үндөйт. Ошондой эле дипломатиялык өкүлчүлүк Москвада Кыргызстанга келүү үчүн толтуруучу бланк саткан алдамчылар көбөйгөнүн эскертет.
Бүгүндөн тарта өлкөдө калкты тейлөө, автоунааларды тейлөөчү борборлор, унаа, мал базарлары иштей баштады. Ошондой эле мейманканаларга дагы уруксат берилген. Бирок анын ичиндеги бассейн, спорт залдары иштетилбеши керек. Соода түйүндөрүндө дагы жумуш жанданууда, бирок тамактануучу жайлар, оюн-зоок аянтчаларына уруксат берилбейт. Ал эми 25 майдан тарта коомдук транспорт, автобус, троллейбус, маршруттук таксилер каттамга чыгарылат. Кийинки жумадан баштап кийим-кече саткан Дордой, Орто Сай, Ош, Кара Суу базарлары иштетиле баштайт. Ошондой эле 50 орундуктан ашпаган кафе-ресторандарга уруксат берилет. Бирок келгендер ортосунда 1,5-2 метрлик аралык сакталышы керек. 25 майдан тарта театр, музейлер, китепканалар дагы ачылат. Ошол эле убакта спорт зал, бассейн иштеткендер аларга уруксат берилбей жатканына таң калышууда. Өкмөткө кайрылып, соода борборлору, коомдук транспорт жана башка вирус жугук коркунучу жогору жайлар ачылып, ал эми аларга тыюу салынып жатканы түшүнүксүз деп нааразы. Калкты тейлөө борборлору ишке кирери менен узун кезектер пайда болуп, жарандар ортосунда жаңжалдар чыгууда. Мамлекеттик каттоо кызматы адамдарды өтө муктаждык болбосо азырынча борборлорго барбай турууга, ал эми келгендерге санитардык талапты аткарып, аралыкты сактоого чакырат. Бирок карантинден кийин ачылган жайларда бүгүн жарандар өтө эле көп. Кактус медиа сайтынын маалыматына караганда, каттоосун узартууну келгендер арбын. Тейлөө борборунун ичине 5 адамдан гана киргизилүүдө. Ал эми сыртта алгандар буга нааразыланып, айрымдары бири-бирине кол көтөргөнгө чейин жетүүдө. Исхак Масалиев депутаттыктан баш тартты. Бүгүн ал парламентте кайрылуу жасап, жогорку кеңештин жана өкмөттүн дарегине сындарды айтып, өлкөдө көп маселелер чечилбей жатканына капаланып, буга өзүн дагы жоопту деп эсептегендиктен мандатын тапшырып берүү чечимин кабыл алганын билдирди. Анын айтымында 4 жолу депутат болуп шайланып, бирок парламенттин дарегине айтылган мынчалык сынды уккан эмес. Төрага өкмөттү калкалап, адвокат болуп саясий ката кетирип жатат. Шайлоого байланыштуу мыйзам долбоорлору ыплас жолдор менен четке кагылууда, деди Масалиев. Ошондой эле ал өкмөттүн отчету кагаз түрүндө мыкты жазылып, бирок иш жүзүндө абал оор экенин кошумчалады. Анын пикиринде аткаруу бийлиги азыр парламентти тоготпой калды. Чет өлкөдөн учурда миңдеген мигранттар мекенине кайтууда. Эмертең аларды жумуш менен камсыз кылуу маселеси курч турат. Абал оорлошуп жаткан маалда ар кандай кыймылдар баш көтөрүп, кырдаалды өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланууга аракет кылууда, деди Исхак Масалиев. Ушул оор акыбалга жеткирген бийликтин арасында мен да турам. Менде эле жоопкерчилигим бар да. Себеби мен сунуштаган мыйзам долбоору болобу, башка сунуштар болобу жеткире албадым, талап кылып ишке ашыра албадым. Ошондуктан мен ушундай чечимге келдим, депутаттык мандатты 25 майдан тапшыра турган чечимге келдим. Ушул жаңылык менен сиздер менен бөлүшкүм келди. Жумушта ар кандай болот? Айрыкча чыр болгон жерде, жогорку кеңеш эң чыр боло турган жер. Ушул жерде ар кандай сөздөр болот, бири-бирибизге катуу сүйлөп коюшубуз мүмкүн, тартынтып коюшубуз мүмкүн. Бирок кандай болсо да ушул залда болгон чыр ушул залда калыш керек да. Быйыл айт намазына эл чогулбайт. Муфтият коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн айт намазды мечиттерде жана аянттарда окууга тыюу салды. Азыркы абалга байланыштуу өлкө мусулмандарына бул чечимди туура түшүнүү менен кабыл алып, ороз айтты үйдө жакындары менен майрамдоо сунушталат деп айтылат маалыматта. 24-май күнү эртең менен саат 7-де айт намазынын маалында муфтий Максат Ажы Токтомушевдин кыргызстандыктарга кайрылуусу болот.